Борбор калаада жумушчулар шаарчасы аймагында мурда мыйзамсыз менчикке кеткен 366 миллион 185 миң сомдук бала бакча мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Анда 0,29 гектар жери дагы болгон. Имаратты мурда Кыргыз темир жолу ишканасына караштуу болгону жана менчиктештирүү убагында шарттарын бузуу менен жаранга мыйзамсыз берилип кеткендиги аныкталган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында мурдагы кожоюну болуп социалдык мүлккө ээлик кылуунун мыйзамсыздыгын түшүнүп, бул жылдуу наркы 366 миллион 185 миң сомдук объектини өз ыктыяры менен мамлекеттин баласына кайтарып берди деп айтылат маалыматта. Президент Садыр Жапаров 1954 жылдын 14 майында Гага шаарында кол коюлган куралдуу жаңжал болгон учурда маданий дөөлөттөрдү коргоо жөнүндөгү конвенциянын протоколуна Кыргыз Республикасынын кошулуусу жөнүндөгү мыйзамына кол койду. Мыйзам 23 октябрда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Маалыматта мыйзамдын максаты дүйнөлүк маанидеги маданий дөөлөттөрдү сактоо жана коргоо, жок кылууну болтурбоо жана уурдоого каршы күрөшүү, ошондой эле дүйнөлүк маданий баалуулуктарды коргоо боюнча интеграциялык процесстерге колдоо көрсөткөн өлкө катары Кыргызстандын эл аралык имиджин түзүү болуп саналары айтылат. Конвенциянын протоколу Гага конвенциясы сыяктуу эле 1954 жылдын 14 майында кабыл алынган. Учурдагы 113 өлкө КМШ, Россия, Украина, Беларусь жана Азербайжан, Молдова, Армения, Тажикстан, Түркменистан, Казакстан кошулган. Кыргызстанда такси кызматын көрсөтүү үчүн милдеттүү түрдө лицензиялуу жана оң рөлдүү машинаны такси катары айдоого тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 21 ноябрда биринчи окууда кабыл алды. Документти министрлер кабинети сунуштаган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 1998 жылы кабыл алынган транспорт жөнүндөгү мыйзамда жүргүнчү ташып такси кызматын көрсөткөндөр лицензия алышы керек деп көрсөтүлгөн. Бирок бул талап 2009 жылы алынып салынган. Ушундан улам алар патент менен иштеп келе жаткан. 2018 жылы такси кызматын көрсөткөндөр 69 миң, 2019 жылы 59 миң, 2023 жылы 28 миң гана патент алган. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия 3 жылдан аз эмес убакытта айдагандарга берилет. Андан тышкары машинанын техникалык абалы жакшы болушу шарт. Жумушка чыгаар алдында айдоочу медициналык кароодон өтүшү керек жана лицензиянын баасы 500 сом жана 1 жылга берилет. ИИМдин андан тышкары маалыматы боюнча оң рөлдүү автоунаалар жол кырсыгына көп катталып жаткандыктан мындай машиналарды такси катары айдоого тыюу салынарын билдирди. Депутат Дастан Бекешев мындай сунушка каршы чыкты. Оң рөлдүү автомашинаны айдагандар каражаттан кыйналып жатса эмне кылышы керек? Мыйзам күчүнө кирсе такси кызматын көрсөтө албай, үй бүлөсүнө акча алып бара албай калат да, деди эл өкүлү. Расмий маалыматтарга караганда 2024 жылы 910 оң рөлдүү автоунаа катышкан, жол кырсыгы катталып, 56 адам каза болгон, 1420 киши жаракат алган. Кыргызстанда 180 миңден ашык оң рөлдүү автоунаалар бар. Анын канчасы такси кызматын көрсөтөрү боюнча маалымат жок. Бишкектин административдик соту Борбор калаадагы троллейбус сымдарын бузууну токтотуу чечимин кабыл алды. 21 ноябрда аталган сот экологиялык активисттердин Бишкек шаардык кеңешинин 29 августтагы токтомун жокко чыгаруу өтүнүчүн карап, аны канааттандырды. Активисттер мэрия шаар кеңешинин чечими менен шаардын басымдуу жолдорунда троллейбус сымдары алынып, аларды электр кубаты менен камсыздаган подстанциялардагы бузулуп калгандыгын белгилешүүдө. Бишкек шаардык мэриясы сот чечими боюнча комментарий бере элек. Мэрия калаадагы троллейбустарды электр автобустарга алмаштырып жатканы май айында белгилүү болгон.